Сөзсүз эле мен барып ошол жерде ызы чуу болуп, анан мен барып анан ошол жерден элден угуп келип анан кийин чечишим керекпи? Бул силердин өкөңөрдүн түздөн түз милдетиңер да. Биз жардамыбыз менен бүтүрүп атабыз, эми калган деле бүтүрөбүз. Акыл Бейсенович дагы бизге тапшырма кайра бүтүрбөй эле койгула болду, бошсуңар өкөңөрдөн. Президент Садыр Жапаров буга чейин бир катар жергиликтүү бийлик башчыларына жер мунапысы боюнча тапшырма берген. Бирок алардын баары өз убагында аткарылбагандыктан 2 райондун акими кызматтан алынып, ордуна жаңы жетекчилер дайындалды. Мындан ары Чүй облусунун Сокулук районун Ильяс Ташкулов жетектемей болду. Кызматка жаңы киришкен аким бүгүнкү жумуш күнүн жергиликтүү тургундарды кабыл алуу менен баштаган. Бир нече жол келди. Мынакей азыр тияка да кирип, эшикти кайра карап кылып, башка жагына барып, маалыматты так бергиле, бири-бирибизди жаман көрбөйлү, жамандабайлы. Колубуздан келди, жакшы аракет кылып келген маселени чечип берели. Ильяс Ташкуловдун айтымында ал 1 жылдан бери акимдик кызматта резервте турган, эч кандай тааныш билиши жок, күтүүсүз жерден кызматка дайындалган. Президент айткан талаптарды жана тапшырмаларды так аткарууга киришкен аким алгач Сокулук районундагы жер маселесине байланыштуу көйгөйлөрдү чечүүгө бел байлоодо. 2002 жылдан бери мамлекет кызматта иштеп келе жатам. Биринчи кызмат айыл өкмөттө финанс экономика бөлүмүнүн башчысынын орун басарынан баштаганмын. Президент тараптан аябай катуу талаптар койду, тапшырма да койду. Эң негизги маселе болуп аткан Кыргызстан боюнча эле жанагы мунапыс, жер мунапысы боюнча аябай катуу ушул талапты койду. Мисалы үчүн биздин Чүй облусун эле алсак, 30 000 жарандын документи жок экен. Мамлекетти өсүп өнүш үчүн бүт бардык кадамдарды жасап, аракеттерди кылгыла деди. Ала Мүдүн районунун акими болуп дайындалган Мурадин Тешебаев да конкурстан өтүп кадрдык резервте 1 жылдан ашуун убакыттан бери турган. Бирок Ала Мүдүн районунун акими болуп калаарын күткөн эмес. Андыктан өлкө жетекчисинин ишенимин актап, эл үчүн ак тилден кызмат кылам деген ниети бар. Мен буга чейин 2021-жылы 20-ноябрда акимдик резервге өткөм, көз кадр службаданчы. Аппарат менен таанышып, айыл өкмөттөр менен таанышып, бир топ тапшырмаларды президент биз койгон тапшырмалардын баарын берип, жана бизде эң негизги Ала Мүдүн көйгөйдүн бири жер маселеси экен да. Ошонун үстүндө 291ден 109, 309 жарыктардын үстүндө иш алып баруу боюнча тапшырмаларды бердим. Мындан тышкары президент Садыр Жапаров өзүнүн Чүй облусундагы атайын өкүлү кылып Канат Жумагазиевди дайындаган. Жумагазиев буга чейин ички иштер органдарында жетекчилик кызматтарда иштеп келген. Былтыр жыл аягынан тартып Нарын облустук ички иштер башкармалыгын жетектеп жаткан. Ага чейин Ысык Көл облустук жана Бишкек шаардык милицияларын башкарган. Азыр мына жакынкы ушул райондордун комиссияларын, ошол жер маселеси менен иштеп жүргөн комиссиялардын төрагаларын, ошол жерде комиссия отурушкан кызматкерлер келе атышат. Азыр ушу кеңешме өтүп, отуруп туруп, азыр сүйлөшөбүз, кандай маселелер бар, кандай көйгөйлөр бар. Президент көп талап койду. Эң негизгиси ушул жер маселесин чечиш керек. Белгилей кетсек, жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамды жетиштүү аткарбаганы үчүн президент Садыр Жапаров Чүй облусундагы өкүлү Нурел Алымбаевди жана Сокулук районунун акими Курбанбек Айтибаевди кызматтан алууну тапшырган. Ага соңку учурдагы коомдо орун алган жер маселесине байланыштуу айрым окуялар себеп болгон. Гүлдана Момунова, Калы Сөмүралиев, Регион телеканалы, Чүй облусу.